Всем быть хорошим не можешь дегенде бар го. Жакшы макал бар да, бардыгын жагыш кыйын да. Анан эми ошол маселени чечип аткан биздин кызматкерлерибиз дагы, мамлекет башында турган адамдар дагы биздин кыргыздын жерин бербегенге, биздин кыргыздын улуттук намысын талашканга жарайт го деген мен терең ишеничим бар. Эл өкүлү карата айтып коеюн. Жеке сиздин өзүңүздүн көз карашыңызда туура эле болдубу ошо постторду алып? Эгерде ал биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келсе, эмне үчүн туура эмес? Биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келе турган болсо, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына туура келе турган болсо, бул өтө туура. Туура деп эсептейм. Анан эми азыр бизде кандай болуп калды? Мына бул 30 жылдык биздин эгемендүүлүгүбүздө билгенибиз дагы, билгенибизге дагы сөз эркиндиги болуп калбадыбы? Ошондон эми тийиштүү органдар териштет деп ойлойм. Бардыгын өз ордуна коюшат. Эми мен ал боюнча кесипкөй болбогондуктан мен чек арачы эмесмин. Бирок как депутат катары, элдин өкүлү катары биздин Кыргызстаныбызга эң биринчи кезекте тынчтык керек. Тынчтык керек. Сиздин пикириңизде ошо пост алып коюу менен тынчтык камсыздабы? Эгер тынчтык болгон болсо, пост эмес башка нерсени алып койсо да болот. Тынчтык керек. Эч нерсе бастан ажырата албайт ал адамдын жанынчы. Адамдын өлүмү эң кымбат. Койт мына башка буюмуңду бер, бирок тынчтык болуш керек. Ар бир жарандын жаны, өмүрү биз үчүн өтө кымбат. Бул 4 посту алыныш үчүн, алынган үчүн мен жеке мен өзүм ой пикирим, мен каршымын буга. Ошол эле протоколго кол коюлгандыгына дагы мен каршымын да. Себеби буга чейин билесиздер, бир топ талаштар болгон. Азыр 39 протокол менен 42 протоколдо атат. Бул жерде буга чейин эксперттер айтып кеткен, буга чейинки ошо жерде губернатор же болбосо Баткен областында иштеп кеткен, ушу жагдайды жакшы билген адамдардын көп айткан да, ушу анклавда калып кетет элек району же болбосо бир топ чыр маселелер бар деп көтөрүп кеткен. Ошондуктан бул 4 пост боюнча мен сөз түрдө мен жеке бул менин оюм. Өтө каршымын бул маселеге. Андан сырткары мына чек ара тажик чек арасы менен же болбосо тажик аскери менен согушпадык, бир башка жарандар менен согуштук деген сөз айтылып атпайбы? Эгерде биз ушул постторду алып койсок, эртең булар мындан да көп биздин жерибизге же болбосо тынч жаткан элибизди анда кимден коргойт? Буга чейин былтыркы кечеги шейит кеткен биздин батырларыбыз, биздин жоокерлерибиз эмне үчүн бул жерде шейит кетти да? Ушу постубузду, ошол жердеги чек арабызды коргойбуз деп ушулар шейит кетти да. Ошондуктан мен жеке пикирим, мен туура эмес чечим болду деп айтат элем.